бутуңан турасың, акчаң бар, атаңа же апаңа бир жакшы мамиле кылайын десең, атаң же апаң жок болуп калат экен да. Азыр мына ушундай бир деңгээлге жеттим, бир атам же апама жакшы мамиле кылып, бир жакшы белек кылайын дейм, бирок алар жок да. Билим Байкенин бир жакшы жери бар, мен ошону өзүмө жашоомо ошону сабак кылып калдым да. Билим Байке бул ар дайым эмне кылат? Билим Байке ар дайым бул Алла менен соодалашат да. Анан баягы алымдар айтат да, сенин кол алдында иштегендерге да сен кыямат күнү жооп берип каласың деген. Бул өтө көп жүрөккө тие турган сөздөр экен да. Медиага биз азыркы күндө бир айда бир 400 000 сом акча кетиребиз да. Ошол учурда сенин жаныңда жүргөн жубайың сени колдошу бул өтө чоң мотивация да. Биз деле мисалы үчүн ушунча толтура турган ассортимент менен, ушунча товар менен биз любой банк менен иштешкенге даяр элек да. Бирок ар бир адам өзүнүн тапкан акчасын, үйүнө алып келип аткан ырыскысын адал болгонун каалайт экен да. Адамдарды алганда биз ар дайым 3 сыпатына карайбыз. Бирок бүгүнкү күндө мен өзүмдү бактылуу адам деп сезе алам. Бизге көп эле балдар бар, көп эле кыздар бар, бизге келип жолук салынып, биздин командага кирип намаз окуп калгандар да. Кайсыл адамдын башында порядок болсо, анын жумушунда да порядок болот дегендей. Ошо биринчи клиентимди эч качан унутпайм да. Кымбат телефон саткам, анан кийин ушинтип тердеп туруп алып, аябай тердеп сатканда, гарантийный талон жазып атканда колдорум титиреп, өзүңөр билесиңер го, студент болуп жүргөндө кичине кыйналуу учурлары болот. Наркобарка болуп, анан биз ушул жака телефон иштейм деп Билим Байке менен иштешип калдык да. Ар бир жумушту өзүбүз аткарчук, өзүбүз грузчик болчук, өзүбүз бухгалтер болчук, өзүбүз сатуучу болчук. Айтор азыр эстей турган болсок өтө эле жакшы эле кыйынчылыктардан өтүп койдук да бүгүнкү күнгө чейин. Assalamu alaikum Аманат Медиа YouTube баракчасынын катталуучусу. Бүгүн дагы өзгөчө маектин үстүндө курмакчыбыз. Айтайын дегеним, айрыкча Кыргызстанда Бишкектин ичинде дары-дармектерден кийинки эле орунда турган эркектердин, айымдардын кийимдеринен кийин эле филиалдары көп болгон телефон тармагы абдан популярдуу болуп келүүдө. Ошол жаатта 10 жылдан бери Кыргызстанда лидерлик сап башта келаткан Лидер Мобайлдын иштөө системасы кандай болгон, ал жакта команданы кандай түптөйт, келечектеги болуп жаткан максаттар тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Бүгүнкү биздин эфирибизде ар дайым эле Билим Майнаев менен чогуу иштешип, Билим Майнаевдин жанында жүрүп, ошондой эле Лидер Мобайлды жетектеп келген Султан мырзаны эфирге чакырдык. Assalamu alaikum Султан мырза, кандайсыз? Assalamu alaikum Аманат Медиа жана ошондой эле көрүүчүлөр. Бизде баары жакшы. Сиздерде кандай жаңылыктар болуп атат? Мына билинбей убакыт учкан куштай 10 жыл деген билинбей өттү, бирок анын аркасында канчалаган эмгектер, канчалаган мээнеттер жатат. Ошол бир 10 жылды бир эстетип өтсөңүз. Кандай башталган, эмне болуп улантып кеткен, азыр кандай деңгээлге жетип калдыңыздар? Бул жагын өтө туура сөз айттыңыз. Азыр убакыт бул зымырап учкан куштай деп бекерден айтылбайт экен. Мына 2014 жылы ушуну акырындан баштап атканбыз бизнести. Анда оюбузда дагы мындай жок эле, ушундай масштабный пландарга чыгып кетебиз деген ойлор. Бирок Алланын жардамы менен мынакей 10 жыл бат эле өтүп кетет экен. Азыр эстеп көрө турган болсок, мындай биритке эле бир күндөй эле болуп калат экен да. Бирок 10 жылдын ичинде ушундай көптөгөн кыйынчылыктардан, көптөгөн сыноолордон өттүк. Алланын жардамы менен ушул бүгүнкү даражада турабыз. Эми Алла берген даража экен. Негизинде эле сөздү баштап келгенде азыр балким деле элдер таң калып атса керек. Бул кандай бала, эмне деген бала? Чын биякта ЦУМда коллегаларым Султан деген менен, чын атым Бексултан. Анан көбүнчө эле Билим Байкенин жанында жүрүп калабыз. Анан көбүнчө суроолор ушул да. Билим Байке менен жүрүп нары бери чыгып калганда элдер сурайт: "Билим менен кандай таанышсың? Кандай практикасы болосуң?" депчи. Билим Байке экөөбүз тууганбыз. Тайке жем болобуз, ачык айтканда. Анан 2014 жылы бул бизнеске келгенбиз да. Анда Билим Байке бул жака жаңы келип, бизнести жаңы баштап аткан учур болчу. Анан мен дагы ошо 2013 жылы Сороскини бүтүп, анан кийин бул жакта Горный институтка тапшырганбыз. Ошо өзүңөр билесиңер го, студент болуп жүргөндө кичине кыйналуу учурлары болот, наркобарка болуп, анан биз ушул жака телефон иштейм деп Билим Байке менен иштешип калдык да. Жалгыз калганда, жөө басканда, унаада өзүңүз болуп калганда көбүнчө кайсы нерселерди ойлоносуз? Кандай нерселерге акыл калчап ой жүгүртөсүз? Мындай күтүүсүздүктөн суроо болду го, бирок мындай айтканда, негизинде ошо жумушта көп маселелер болуп атканда өзүм жалгыз мындай машина айдап эме кылганга аракет кылганда, себеп дегенде адам өзү менен жалгыздыкта калганда бир чечимге келиш оңоюраак болот экен да.
Основной эмне жөнүндө ойлоносуз? Эми бизнестер жөнүндө ойлонобуз көбүнчөчү. Жумушта болуп аткан маселелер жөнүндө, оюнду жыйын алганга бул ошо көбүрөөк жардам берет да. Пайрадак койгонго мындай айткандачы. Айтат го. Кайсыл адамдын башында пайрадак болсо, анын жумушунда да пайрадак болот дегендей. Өзүнчө ошо основной жалгыз жүргөндө ошо өзүмдүн ойлорумду жыйнаганга аракет кылам да. Рассрочка системасы кандай каралган, бөлүп төлөө менен кандай телефондорду ала алабыз, канча жаштан канча жашка деген учурлар кездешет. Эми баардык эле телефон сүйүүчүлөр, телефон алуучулар мындай накталай акча бере албайт экен да. Анан ошондой бөлүп төлөсөм кандай болот, аркасында жанагындай пайыздар кошулуп кетпейби деген суроолор келет экен да. Өтө жакшы суроо болду бул дагы. Негизинде эле бүгүнкү күндө бул рассрочка темасы өтө популярдуу болуп атат. Анан албетте бул биздин магазиндердин ар бир филиалдарында болбосо дагы биз мына чоң ачып койгон филиалдарга койгонбуз. Анан бүгүнкү күндө биз ошо рассрочканы кандай алып иштейбиз? Биз Эко Исламик банк менен иштейбиз да. Анан көбүнчө эле адамдар суроосу ошол да, сиз айтып атканда көбүнчө суроо ошого келет да. Эмне үчүн башка мисалы үчүн Эко Исламик банктан деле өнүгүп кеткен банктар бар. Эмне үчүн ошолор менен иштешпейсиңер деген да. Анан эми биз деле мисалы үчүн ушунча толтура турган ассортимент менен, ушунча товар менен биз любой банк менен иштешкенге даяр элек да. Бирок ар бир адам өзүнүн тапкан акчасын, үйүнө алып келип аткан рызкысын адал болгонун каалайт экен да. Анан өзүңүздөр билгендей биздин компанияда именно исламдын негизинде кетип бараткан компания болгондуктан биз да ошо шариаттын негизине дал келген компаниялар менен гана иштеше алат экенбиз да. Эми өзүбүздүн илимибиз жок болсо дагы биз бүгүнкү күндө ошо илимдүү аалымдар менен кеңешип анан иш кылып атабыз да. Бүгүнкү күндө ошо Эко Исламик банктыкы дал келип атат. Анан сиз жана дагы бир жакшы суроо берип калбадыңызбы? Ошо көбүнчө адамдар ошо процент деген нерсени бул өтө адаштырып алып атышат да. Себеп дегенде мындай да, эки түрдүү алсаңыздар болот да. Бирөө накталай, бирөө бөлүп төлөө шарты болуп атат да. Бирөө бөлүп төлөө шарты болуп атат. Бирок эгерде сиз накталай ала турган болсоңуз, ал сиздин выборуңуз, сиз арзан аласыз. Бирок эгерде бөлүп төлөө шарты менен ала турган болсоңуз, естественно, бу жерде башкалар бар да. Мисалы үчүн ошол эле банк менен биз менен иштеп аткан банктын сотрудниктери, ошол эле бирөөлөр акчаларын төлөбөй коет, ошолорду карай турган юристтер бар. Ушул системаны карап берип аткан дагы бир компания, анын эмеси бар, напримерчи. Ошолордун баары кошулуп келет да. Анан ошо менен келип, например, сиздики накталай 10 000 сом болуп атса, ал бөлүп төлөө менен ал где-то бир 12 000 же 13 000 сом болуп калат да, алчы. Анан ошону сизге мөөнөттөргө бөлүп берип коет да. Бул уже бирок келишим менен болот да. Качан эгерде биз ошо 10 000 сомдукту 13 000 сомго сизге бир 9 айга берип туруп, бирок сиз өз убактысында төлөгөндө ошо 13 000 сом, 14 000 сомго кетип калса, ал уже мынакей процент болуп, анан кийин биздин шариатка ылайык келбейт да. Бирок бизде андай система жок негизиндечи. Бизде башында келишимде кандай түзгөн болсо, төлөп бүткөнгө чейин ошол бойдон калат да. Бизнес кылууда негизи эле мындай тууганчылыкта, мындай этияттык менен аракет кылыш керек да. Анткени бизнесте акча ойнойт, анан ошол жерде туугандыкта жаман жакшы айтышып калбайлы деген ой башында болгон эмеспи сизде? Негизинде биз ал учурда жашпыз, бирок кийинки учурда бул өтө жакшы суроо болду. Мага да бул чоң сабак болду. Анткени үчүн бир тууганга ушундай учурда жардам бериш керек экен да. Азыр дагы мен ошо инелеримди тартып, ошолорго мындай жакшы бир советтерин бергенге аракет кылам. Анткени үчүн билим байке ошо 10 жылдан бери көптөгөн сабактарды мен башыман үйрөтүп өткөрдү да, мындай айткандачы. Ошол учурда дагы мындай айтат го, кимдин өмүрү узун болгонун кааласа, кимдин ырыскысынын берекелүү болгонун кааласа, ал бир туугандардын мамилеси бекемдесин депчи. Бул жерде деле бизнесте бирок өзүнүн орду бар. Акча маселесинде, иш маселесинде, кызмат маселесинде баардыгы ошондой чечилип неме болот. Бирок бир тууганга жардам берген мынакей ушул менен чечилип атат да. Мен өзүм ушунда спортту көп көрөм, анан кийин командалардын эң негизинде ошо Хабибтин командасына көп суктанам да. Себеп дегенде ушундай дисциплинадан дагы, мындай элдердин арасында жүргөндө да аябай достойно жүргөндү, ислам менен жашаганды, напримерчи. Анан бирин аябай жакшы тартышат да. Команда деген өзү ушундай болуш керек да. Анан, например, футбольный командаларды дагы мисалга сала кетсек, бул пример того, что бир игрокту жакшы өстүрөт да, чтобы ал жакшы ойнош үчүнчү. Бизде деле, например, ошондой көп эле кадрларды аласың, бирок өстүргөнгө аракет кылбайсың да. Эгерде компанияңды, эгерде сенин командаң алдыга жылышын кааласаң,
анда сен өзүңдүн сотрудниктерди өстүргөнгө аракет кылышыбыз керек экен да. Элдер менен сүйлөшкөндү, элдерге кандай мамиле кылганды, кандай жооп беришти. Анан сиздердин мындай Instagram баракчаңыздарды мындай карап көрсөк, жалаң мындай эркектин жүзү коюлуп турат. Анан башка булактарды, башка эле ушул смартфон жаатындагы каналдарды карасак, ал жерде ошентип биринчи орунга кыздарды коюп, кыз бул рекламага тартат, клиентти тартат деген системаларды көрүп келебиз да. Сиздердикине карасак, балдардын гана турганын көрөбүз да. Бул да өтө жакшы суроо экен, негизинде өтө маанилүү. Азыркы именно ислам негизинде кетип бараткандарда, исламдын негизинде кетип бараткан жумуш компанияларга да. Ооба, негизинде бизде деле башында катачылыктар болду, кандай бир катачылыктарды балким билбестиктен кылдык. Бирок буга чейинки жооп берип кеткендей эле биз ар бир ишти алымдар менен кеңеш кылсак, биз адашпайт экенбиз да. Ошондой эле бизге да ошо бул медиа деген бул основной маркетинг болуп атпайбы данный моментчи? Основной маркетинг да. Сенин компанияңды жылдырыш, ошол менен таанытыш, напримерчи. Анан сиз айткандай, действительно көбүнчө компанияларда келбети сулуу келген, жакшы келген кыздарды коюп коюшат да. Бирок максаты эмнеде болот? Ошол кызды көрсүн, ошол кызга класс койсун, ошол кызды көрүп биздин видео деген баягындай элге тарасын деген максат болуп атпайбы? Анан баягы алымдар айтат да, сенин кол алдында иштегендерге да сен кыямат күнү жооп берип каласың деген. Бул өтө көп жүрөккө тие турган сөздөр экен да. Ошондон биз ойлодук, эгерде биз кызды да коюп кала турган болсок, бул жака бир жакшы сулуу кызды алып келе турган болсок, анда биздин ниетибиз, максатыбыз башка болуп калат да уже. Анан кийин ошону дагы айтат элем, эгерде эми бул биз мусулманский өлкөдө жашагандан кийин ошондой бир мусулманский принциптерге токтолгонубуз жакшы болот депчи. Себеп дегенде ошол эле биздин карындаш, ошол эле биздин эже болуп атпайбы? Биз бирок аны камеранын алдына чыгарып, мынакей көргүлө, класстарыңарды койгула деп атабыз да. Биздин ошол да азыркы коюп аткан балдар ошо кыздарды койбой, балдарды коюп калдык да ошол себептен. Анан Бексултан мырза, айтсаңыз, негизи убакыт учкан куштай зымыра учуп барат дейт. Билинбей, мына ушул телефон тармагында 10 жылдай эмгектенип коюп турсаңар да, ушул 10 жылдын аркасын караса, канчалаган кыйынчылыктар, канчалаган оор нерселерди башыңыздан өткөрдүңүз да. Ошол биринчи башталган күндү азыр элестетип, анан азыркы учурду элестетсеңиз, кайсыл деңгээлден кайсыл деңгээлге өттүңүз? Чынын айтканда бул өтө сонун суроо бердиңиз. Биринчи күн менен азыркы күндү элестеткенде бул өтө асман менен жердей. Анткени үчүн биринчи күндү келгенде билебиз, биз бизнес деген эмес, бизнестин эмне экенин да түшүнбөчүк. Ушул жака келип, байкебиздин жанында эле кызмат кылып эле. Эми бул жумуш өзү кандай башталганы кызык болуп аткан болсо, баягы 10 жыл мурун Билим байке бул жака келип 2014-жылы ошо бизнести жаңы баштап аткан кез болуп аткан. Ал учурда биз да ошо 3 жыл өзүбүз Сорускиде окуганбыз. Анан эми военныйлар билет, Сорускиде жүргөндө ал жакта дисциплина болот, ответственность деген болот, жоопкерчилик бул өтө катуу да. Анан кийин берилген заданияны аткарбасаң, аякта аябай эле мындай наказаниялар катуу болчу да. Анан биз ошол нерсеге үйрөнгөнбүз да. Анан как раз 2014-жылы ошо Билим байке жаңы жалгыз бизнес баштап ашкан кезде мен жардам берип келип, жанында кызматчы болуп, ушундай системаларды түзгөн жагын, ушундай өзүнчө эле бир барактарды ача калып, клиенттердин списоктарын түзүп, ар бирөөнү активёрка жума сайын, ай сайын чакырып, офиске ушундай бир системаларды койгонго аракет кылып, ушундай кылып жүрчүк да. Анан бүгүнкү күнгө чейин мына 10 жылда өтө көп кыйынчылыктар өттү. Себеп дегенде ошо сиз азыр как раз эскерип атпайсызбы? Биринчи күндөр баштаганда ошо компанияда Билим байке өзү баштап, жанында помощниги бар болчу, водитель. Анан ошондой эле мен кызматчы болуп келип калдым, ошондо үчөөбүз эле баштап калдык да. Анан действительно ар бир жумушту өзүбүз аткарчык, өзүбүз грузчик болчук, өзүбүз бухгалтер болчук, өзүбүз сатуучу болчук. Айтор азыр эстей турган болсок, өтө эле жакшы эле кыйынчылыктардан өтүп койдук да бүгүнкү күнгө чейин. Буга чейин деле жанагы форумдарга бардык, жаратма форумуна бардык, башка форумдарга бардык. Мен ойлойм да, азыр биздин чоң бизнесмендер ушундай бир жакшы наставление бергенге дагы толук кандуу даяр эмес депчи. Анан эгерде мына өзүм устатым катары эми айтып кетсек, бул эми түшүнүктүү болуп турса керек. Бизнести үйрөткөн, бизнесте кандай жүрүштү, жашоодо кандай жүрүштү, бул өзүм байкемди мен как неме катары, устат катары эле алам да эми. Бүгүнкү күндө деле мен ал адамдан да көп сабактарды да үйрөнө электим да. Үйрөнө турган нерселерим өтө эле көп да, мындай айткандачы. Кээ бир учурларда бир жанагындай
аудиториясы көп, миллион катталуучусу бар аккаунттарга кирсеңиз, ушундай бир актердун атын жамынып, же болбосо бир ырчынын атын жамынып, бир темаларды коюп коет. Ичине кирсеңиз эле бир телефонду реклама кылып аткан болот да. Анан ушул учурларда кээде мындай хайптын аркасында өзүнүн бизнесин алып кеткен учурлар да болуп калат да. Бул жаатын сиз деле көрүп жүрсөңүз керек. Көрүп жүрөбүз, негизинен көрүп жүрөбүз. Эми бул ошо айтып кеткендей бул эми маркетинг болуп калбады. Ар кандай хайптарды черный хайп болсо да хайп дегендей болуп, анан эми хайптын дагы хайп кылган деле жакшы маркетингчи, бирок ар бир нерсенин өзүнүн чеги болуш керек деп ойлойм да. Анан айтсаңыз, негизи ушундай чоң филиалдарды ачкандан кийин команда менен иштешүү, алар жерде ар биринин өзүнүн характери бар, өзүнүн маанайы бар дегендей. Деги эле башында ошол үчөөңүздөр баштагандагы учурдагы нерсени анан азыр ушинтип команданы колго алып, үстүнөн мындай жетекчилик нерсени алып кеткен кандай айырмачылыгы бар экен? Бул суроо боюнча мындай да. Өзү команда деп билгенде бул команда жөнөкөй эле эмес да, баягы ишке алып, анан иши келбей калды, мындай болуп калды. Команда бул үй бүлө да, бул экинчи үй бүлөң деп эле эсептешиң керек да. Себеп дегенде мына башында да ошо Билим байке жөнүндө сөз болуп кетти. Ошол эле нерсе, мисалы үчүн бардык нерсени ошо биз Билим байкеден үйрөнүп келдик да. Бизге мисалы үчүн ошо 3 адам болуп иштеп баштаганда эле ар кандай нерселер болот. Анан Билим байке өзүнүн кызматкерине эмес, балким өзүнүн үй бүлөсүнө мамиле кылгандай кылат да. Анан биз дагы ошону үйрөнүп, кийинки балдар келди, кийинки кыздар келгенде, команданы набирать эткенде да биз дагы ошолорго өзүбүздүн инелерибизге, өзүбүздүн карындаштарга мамиле кылгандай кылсак, ошол менен команда түзөлөт экен да. Мына биз 3 адам болуп баштаганбыз. Өтө көп кыйынчылыктардан өттүк. Анткени үчүн бардык жумушту өзүбүз кылып, анан кийин уже жетишпей баштаганда тоже бир сотрудник алдык. Анан кийин ушинтип анан биз ЦУМдун ичинде 5 магазин ачып койгонбуз. ЦУМдун өзүнүн ичинде элечи. Анан убакыт өзүңүз айткандай бат эле өтүп, коронавирус, карантин деген келип калбадык. Ошондо жабылганда анан биздин командада кайра акырындан чачырап неме болгон да. Анан кийинки уже бул кийинки этапка өттүк да. Ал уже өзүбүз топ команданы чогулткан, бул уже башка неме болуп кетти да. Бактияр, негизинде ушул сурооңо терең ыраазычылык билдирим келет. Бул өтө терең маани берген суроо да. Ар бир успешный адамдын артында, успешный эркектин артында бул кыйын аял турат демекчибиз го. Ошондой эле сен айтып аткандай, бизнес өзү ар кандай бизнес болот, анан бизнес бул оңой бизнес болбойт да, эгерде ийгиликке жетем десеңчи. Анан аял кишинин ролу өтө чоң. Учурлар болот, жумуштан кечигип келесиң, үйгө келбей калган учурлар болот. Айлап жылдап выходной албай калган убакыттар болот бизнесте оштоп ийгиликке жетиш үчүнчү. И ошол учурда сенин жаныңда жүргөн жубайың сени колдошу бул өтө чоң мотивация да. Анткени үчүн эркекке мотивация берген бул үйүндө аял экен да. Элестетсең, үйүңө келсең эле, бир проблеманы айтып, анан кийин убакыт бөлбөйсүң, анан гулять этпейбиз, анан нарко эрки деп эле, напримерчи. Анан өтө ош бетер кызганып эле неметип атса, эркек адам бул оюмча да, эркек адамдын ою бир мындай кармалып калабы дейм да. Ошондон адам уже өсө албай калат да. Анткени үчүн бул келип эс алып, дальше мотивация, дальше күч алып кетиш керек эле. Бирок күч алгандын ордуна кайра бул жактан нервин коротуп, күчүн баарын жоготот да. Ошондуктан ойлойм, аял кишинин бул жерде ролу өтө чоң. Жана ошондой эле мен үйдө келинчегим, балдарымды тарбиялап аткан келинчегиме да ыраазычылык билдирим келет. Бүгүнкү күндө кандай деңгээлге жетсем, мен жалгыз жеткен жокмун да. Ошо келинчегимдин колдоосу менен, ушундай мотивация, дем күчү менен жүрөбүз да иншалла. Анан ол сиздердин азыр Leader Mobile'га келгенде аталышы эмне үчүн Leader Mobile деп элдер дагы сурашы мүмкүн да. Белгилей сиз ошол студент кезде балким Билим байкеңиз сиз менен кеңешип калган учуру болгонбу? Анан логотипиңиздерди карасак, кол мындай асманды карап турган нерсеси дагы таң калыштуу болуп атат да. Логотип кандай пайда болуп калган, анан аталышыңыздар кандай пайда болуп калган? Бул жактан да карап көрө турган болсок, логотипте биз кеңешип калганбыз Билим байке менен. Анан бунун биздин компаниянын атын жана логотипин кылыш дагы оңой болгон жок. Анткени үчүн эгерде максатты алдыга чоң максаттарды кое турган болсоң, ошого соответствующий нерсе кылыш керек деп көпкө чейин ойлонгонбуз да. Анан мына сиз айтып аткандан кийин сразу эле элесизге келип атат да. Мисалы үчүн максаты бар адам, любой эле мына школдон баштаганда деле, мисалы үчүн максаты бар бала, максаты бар кыз отличник болгонго аракет кылат да.
ошондой деле спортто деле максаты бар адам, мындай өзүн мыкты көрсөткүсү келет, биринчи номерди алгысы келет. Ар дайым любой адам, максаты бар адам лидер болгонго аракет кылат. Ошондой да биздин өзүбүздүн компаниянын максатыбызды чоң койгондуктан атын лидер деп койгонбуз да. Ошол анткени айтат да баягы Бактияр, сен чемпионсуң, сенин зээниң күчтүү десе, сен ошого татыктуу болгонго аракет кылып экенсиң да. Ошо биз өзүбүздүн атыбызды да лидер коюп, ошо лидер болгонго, татыктуу болгонго ар дайым аракет кылып жүрөбүз да. Анан бул логотип боюнча да өтө көп ойлонгонбуз. Бунун чечмелеши өтө көп. Бул жаңа указательный полис болуп атпайбы? Бул бир четинен номер 1 дегенди билдирет да. Номер 1 дегенди билдирет. Экинчи четинен бул исламский эмелерде да көп колдонот. Например, ошол эле исламды, ошол эле Хабибди көп жүрсөңөр, эмнеге ар дайым бул Аллах велит дегендин дагы бир четине белгиси болуп калат да, мындай айткандачы. Бул ушул белгини карап биз номер 1 экенди далилдесе болот. Ушул белгини карап исламский компания экен деп да белгилесе болот да. Анан ошондой эле могу атайын жашыл деп эме кылганбыз. Бул дагы жөн эле койгонбуз. Жашылды бул пайгамбарыбыздын мынакей ушул жерде турган жашыл цвет, бул пайгамбарыбыздын жакшы көргөн өңү болгон да. Ошон үчүн ушул түстү тандаганбыз да негизинде. Азыр сиздин маекти көргөндөн кийин, интервьюну көргөндөн кийин мен дагы сиздердин командаңыздарга кошулат элем, мен дагы ушул жаатты көрсөм экен деген бир жаш инелерибиз дейбизби, карындаштарыбыз дейбизби, сиздердин командага кирүү үчүн кайсыл сапаттарын, кайсыл жөндөмдөрүн карап анан кабыл аласыздар? Чоң рахмат. Бул өтө сонун суроо. Негизинде мынакей бүгүнкү күндө команданы мен өзүм набор кылам. Анан адамдарды алганда биз ар дайым 3 сыпатына карайбыз. Адамдын биринчи бул адеп ахлак да. Эң биринчиден адеп ахлак. Анткени үчүн адамдын адеп ахлагысы жакшы болсо, бунун тарбиясы жакшы. Тарбиясы жакшы адам бул команда менен, ошондой эле келген кардарлары менен жакшы мамиле кылат да. Экинчиден бул дисциплина да. Дисциплина, канчада жумушка келди, канчада кетти, подружкалары келип калса, достор келип калса, 1 саатка чыгып кеткен убагында 5 саатка чыгып кеткен жокпу? Бул ошонун баардыгына биз карайбыз да. Үчүнчүдөн бул үчүнчү сыфаты эң негизгиси бул жоопкерчилик. Жоопкерчилик өтө адам так болуш керек бул жердечи. Анткени үчүн кээ бирлер ойлошот, бул жөнөкөй эле магазин, наркы берки депчи. Жок, бул адамдын башына берген бул аманаттар да. Аманатка бекем болуш керек да. Ал үчүн ошо жоопкерчилигин өзү так болуш керек. Канча телефон бүгүн эртең менен келди, кечинде канча калды, санагандан, элдер менен сүйлөшкөндөн, ушул 3 сыфатка биз ар дайым ошо неме кылып басым кылабыз да. Бул негизинде эле бул жашоодо достойно жашашты үйрөнүш керек экен да. Бирөөнүн акысына кирбей, өзүңдүн акыңа бирөөнү киргиздирбей, калп айтпай, ар бир адамдын өзүнүн биздин жумушка келгенде мисалы үчүн биз жанакындай резюме менен принимать этебиз да, бирок резюмени адамдар өздөрү жасап коюп келет да. Анан иш жүзүнө келгенде адам өзүнүн действительно резюмесин көрсөтөт да. Ошондой эле биз бул жашоодо өзүбүздүн чыныгы резюмебизди мындай туура түзүп жашаганга үйрөнүшүбүз керек экен да. Анан сиздердин мындай багытыңыздар ар тараптуу кеткенин байкап келебиз да. Ошол эле Лидер Мобайл, Лидер Умра, Лидер Travel, Лидер Авто деп көрүп келдик да. Эми жакынкы жылдары дагы кайсыл жааттарда сиздерди көрө алабыз? Балким курулуш тармагындабы? Эми балким курулуш тармагында болуп калат. Эми бизде баягы ушул компанияны караган балдар менен байкебиз келгенде өзүнчө бир советтерди кылып, өзүнчө чогулуштар кылып турабыз. Алдыңкы Кудай буйрса максаттар эми биздин байкебиздин айтышы боюнча эми кийим чыгарабыз деген максаттар бар эле. Анан мындан да бир жакшы чоң максаттар бар, бирок айтат го, өзүңдүн полный эле пландарыңды чыгара бербе депчи. Кудай буйрса Аллах таала насип кылган болсо чоң максаттар бар да. Бирок өзү азыр Лидер Мобайлдын бул азыркы деңгээли бул башталыш деп айтсак болот да. Эми Кудай буйрса ар бир чоң региондорго ача турган болсок, адамдарга керектүү нерсенин баардыгын сатканга эми Кудай буйрса чоң магазиндер ачылат деп ойлойбуз да. Фильмиңиздин арасында адеп ахлак деп калдыңыз. Балким эми сиздердикин азыр көрүп жаткан угармандар ушул иштеп жаткан адамдарга кандайдыр бир мындай жеңилдетүүлөрдү карайсыз дегендер да болушу мүмкүн да. Балким жума намаз учурларында мечитке коюп турасыздар, курман айт, орозо айт учурларында балким сыйлуу белектерди берип турасыз. Ооба, андай дагы болот. Анткени үчүн команда бул деген айтып атпайм, үй бүлөң сыяктуу эле да. Буларды да эркелетип турбасаң болбойт да. Өзүң карындашыңдай, өзүңдүн иниң катары эркелетип турбасаң болбойт да. Албетте биз өзүбүз мусулман болгондон кийин байкебиз бизди ушундай диндин
жолунда тарбиялагандан кийин биз диндин маселеси болгондо биз эч качан каршылык чыкпайбыз да. Даже биз айтабыз балдарга, эгерде ошол 5-күнү кыздар жумушка чыкпай калса, магазинди жабып туруп, жумага барып кел депчи. Анткени үчүн бул биздин берген байкебиздин өзүнүн таказасы, эң биринчи таказасы. Намаздын кайсы бир жумуштун айынан бир жумуш калып келе турган болсо, ал жумушта эч качан береке жок болот дейт да. Ошондуктан биз намазга эч качан тыюу салбайбыз. Биз балким балдарга, бизге көп эле балдар бар, көп эле кыздар бар, бизге келип жолук салынып, биздин командага кирип намаз окуп калгандар да. Анан мен дагы ойлойм, бүгүнкү күндө биздин эң көп жетишкен ийгиликтердин бири бул биз көп телефон саткан эмес, балким ошо биздин балдар келип, ошо кыздар келип, ошо ыйман жолуна түшкөн биздин чоң ийгилик деп ойлойм да. Анан айтып калдыңыз, бул эркелетип аткан нерсеси бул ошо поощрение да. Бул адамды ар дайым ушинтип коштоп, колдоп туруш керек. Бирөө жакшы иштеген болсо, бирөө кандай иштеген болсо, бизде ошол эле 8 март, 23 февраль жана ошондой эле жаңы жыл деген майрамдар бар. Андай майрамдарды биз үзгүлчү айтабыз да, анткени биздин шариатка ылайык келбейт. Анан өзүбүздүн майрамдар мынакей ошол эле Ороз айт, Рамазан айында жеңилдик беребиз 100%. Өстөрү обедте келишет, бирөө эрте кетет, ушундай болот. Анан кийин ушундай эле Курбан айт деген майрамдарда байкебиз өзү келип сыйлыктарын тапшырып, белдерге балдарга белектерин берип турат да. Жашоодо андай деле чоң принциптерим жок. Самый главный принцип бул ошо бизде офиске киргенде да турат, Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар. Адамга эң кыйын эле бул күн сайын адам болуш дейт да. Ар кандай адамдарды көрөбүз, бул башында кандай эле, кийин көтөрүлүп кеткенде кандай болду да. Өзүбүздүн натурабыз кандай болсо, ошол бойдон эле калганга үйрөнүшүбүз керек экен да. Бир аз колубузга акча түшүп калганда же кичине бир аз власть келгенде өзүбүздүн натурабызды өзгөртүп жүрбөйчү. Анан үй бүлөгө жумшак мамиле кылганды үйрөнүш керек. Себеп дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: араңарда эң жакшыңар бул үй бүлөңөргө жакшы мамиле кылган деп. Бир гана эле дүнүйө бизнес деп жүрө бербей эле убактыбызды туура бөлгөнгө үйрөнүш керек да. Телефон сатууда кандай система иштейт? Негизи сиздер мисалы буну чет мамлекеттерден алып келесиз да. Ошондо сиздер ал жака компанияга накталай акчаны бересиздерби же биринчи сатып бүткөндөн кийин акчаны аласыздарбы? Ошол эле экинчи суроосу, Кыргызстанга телефонуңуздар келди. Сиздин башка дагы бир ушундай өнөктөш компаниялар сиздердин телефон алган учурда кандай келишим түзөсүздөр? Башында карызга алып турабы же алар дагы накталай алабы? Ооба. Эми негизинде эле любой эле жакта жана буга чейин дагы бир вопрос болгон, ошол жерде да айтып кеткенбиз го. Бул адамдын любой эле жерде, мисалы үчүн репутация ойнойт да. Мисалы үчүн компанияда бар, то есть Дубайда чоң компаниялар бар. Кыргызстанда мисалы үчүн бизден башка деле телефон ташып келгендер бар да. Көбүнчөсүнө булар наличка беришет да. Эмнеге? Анткени үчүн ишенич болуш керек да, үчүнчү. Эми биздин байкебиз өзү ошол жакта көп иштеп калгандан бери ишеничине кирген. Анан бүгүнкү күнгө чейин уже биздин репутациябыз Кудайга шүгүр да. Аларды эч качан бир башка жактардан подвать этип эме болгон эмес. Ошондуктан биз кандай кааласак ошондой берет да. Наличка десек наличка берет, кааласаңар сатып туруп анан бергиле деген деле учурлары боло берет, напримерчи. Анан сиз сурап калгандай, бул жакта биз көп жылдан бери иштешип жүргөндөн мындай да. Бирөөдө $5,000 бар, бирөөдө $20,000. Бирөө чоң бизнес ачканга мүмкүнчүлүгү бар, бирөөнүкү жок да. Анан байкелер, эжелер келип калышат, анан кийин ошондой колдой турган моменттер болсо, биз өзүбүздүн келген телефондор менен коюп берип, накоюп туруп, бир аз колдоп ушундай учурлар боло берет да. Кайрадан 10 жыл артка кайталы дагы, ошондо сиз студент кезде эң биринчи кардарыңыз эсиңиздеби? Биринчи телефон саткан учуруңуз, анан азыркы учурда эң рекорддук көрсөткүч кандай болду эле? Негизинде рекорд боюнча эми санап сан менен бул жака чалыштырбай эле коеюн деген туура болот окшойт. Бирок эң биринчи клиенттин эсинде. Анткени үчүн биз мектепте окуп жүрүп, наркоберке болуп жүрүп, бизнестин вообще эле аралашкан эмеспиз да, 0 болуп чыкты кыскасы. Анан байкебиз өзү жалгыз болуп аткандан алып келип бизде ошондой азыркы дагы деле иштеп аткан точкабыз бар. Подвалда G45 деген точка бар да, бурчта. Ал жерде деген мастерлер отурчу. Тегерете мастерлер отуруп, анан бир эле бурчта узунунан бир витрина бар болчу да. Анан отуруп стол койсоң болот, бирок стол койгонго место жок эле да. Эртең менен саат ошол жерде 9:30 ачасың. Кечки саат 8ге чейин ошол жерде вообще отурбай иштечим да, жалгызчы. Анан билем ошо биринчи клиент келгенде аябай коркуп, эмне деп айтарым, анан кийин биринчи келгенде да арзан телефон эмес, кымбат телефон алып, аябай тердеп,
бул телефонду кымбат телефон сатып атам, кандай болду экен, бул адам өзү кандай болот, анан мындай 2-3 суроо берип койсо эле тердеп кетип, тер агып кетип, ушундай бир ошо биринчи клиентимди эч качан унутпайм да. Кымбат телефон саткам, анан кийин ушинтип тердеп туруп алып, аябай тердеп саткам да, гарантийный талон жазып атканда колдорум титиреп. Эми бул бардык нерсе тажрыйба менен келет экен да. Ар кандай адамдар келет экен. Көңүл түшкөн күндөр болду. Анан ошол эле байкебиздин сөздөрү дагы деле эсимде да, айтат да. Султан ошол убакта 6 миллион болчу окшойт Кыргызстандачы. Айтат эле да, Султан, көңүлүңдү чөктүрбөй эч качан. Ар бир адамдын, бардык адамдын көңүлүн алганга мүмкүнчүлүк эмес. Анткени үчүн айтат да, сенин оюң башкача, бунун оюң башкача. Кыргызстанда 6 миллион адам болсо, 6 миллиондун ою башкача депчи. Ошол дагы мага өтө чоң сабак болгон да. Эми мен жаш кезимде кыялданган максаттарыма жеттим деп бүгүнкү күндө айтсам болот. Себеп дегенде эми биздин жаштыгыбыз деле баягы кыйынчылыкта өткөн. Ошо менин кыялдарым ушул эле, өзүмдү жана өзүмдүн үй бүлөмдү жана жакындарыма жардам бере ала турган бир деңгээлге жеткирсең деп бир Аллага дуа кылчумун эле да. Эми Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө эми өтө деле бир чийриген бай болуп кетпесек дагы, эми Кудайга шүгүр да. Ушул эме болуп калды, элдерге өзүң жардам бере турган бир деңгээлге жеткирди да. Анан сиздер менен мисалы жакынкы жылдары ушул эле сиздердин Leisure Mobile'дын аты менен өзүнчө бир франшиза кылып башка регионго ачсам деп бир сунуштар болгонбу? Анткени бир жаңы бир бизнес баштаарыңызда аталышы башка болуп турса, элди ишендириш кыйын, элди көндүрүш кыйын. Жок, биз ушундай эле бир даяр бизнести алып, сиздердин атыңыздардан эле иштей беребиз. Бирок канчалык бир пайызын сиздерге которобуз деген учурлар болгонбу? Мындай учурлар өтө көп. Бүгүнкү күнгө чейин деле аябай көп сунуштар түшөт. Анан кийин бул брендти раскачка кылыш бул өтө кыйын экен да. Анан бирөөгө ошол атты берип коюш бул тоже кыйын да. Анткени үчүн буга канча мээнет кылгансың да. Анткени үчүн бир эле адам Leisure Mobile'га барса, ачса башка жерденчи, ал башкача мамиле кылып кое турган болсо, ал бир эле ошол жерге түшпөйт да. Например, менин бул биздин компанияда канча жаамат болсо, канча бала иштесе, ошонун баарынын акысына кирип кетип атат да. Анткени үчүн ошонун себебинен биз азыр франшиза бергенге даяр эмеспиз да. Анткени үчүн бунун үстүнө биз көп иштеп атабыз да, көп мээнет кылып атабыз да. Ошол мээнетти бир адам эле мындай эле төгүп коюшу мүмкүн да, например. Бирөөнү калп айтып коюшу мүмкүн, калп айтып телефон сатып коюшу мүмкүн, адал эмес арам иш кылып коюшу мүмкүн. Анан бир эле ошол точканын себебинен полный жааматка ошол бир акыбал келип калышы мүмкүн. Ошол себептен пока биз даяр эмеспиз да. Ошол телефонуңузду саткандан кийин биринчи акчаны колго алдыңыз. Ошону кайсыл жакка жумшаганыңыз эсиңизде барбы? Балким үй бүлөңүзгө жөнөттүңүз, айылга жөнөттүңүз же досторуңузду чакырып? Жок, биздики эми анда мындай болчу. Мен анда как реализатор катары эле иштечимин да. Биз телефонду алгандан кийин өзүм чөнтөгүмө салбайчымын, кассага салчык да. Анан бизге ошо мага байкем ошо мотивация катарында берчи да. Мынакей бир айда канча телефон сатсаң, мен өзүм карап сага бөлүп берем депчи. Түшкөн доходу 50%-ын өзүң аласың, 50%-ын мен өзүм алып калам деп мага мотивация катары кылып берген да. Ошо менен мага мотивация болчу да, көбүрөөк сатам депчи. Анан ушул маекти көрүп жаткандан кийин 11-класстын бүтүрүүчүсү дейбизби же студент турактагылар ушу жайкы бир 2 айдын тегерегинде бир иштеп, мээнет кылып, кийинки окууга бир өзүмө бир материалдарыма керектөөчү бир акча суммасын таап алсам дегендер да болушу мүмкүн да. Анан эгерде ошондой студенттер, ошондой эле мектептин бүтүрүүчүлөрү сиздерге келип мындай стажировка кылсам экен же иштеп кетсем экен дегендер болсо, кандай кабыл аласыздар? Негизинде өзү жаштарды колдоп турган бул жакшы го. Бирок мындай интервью үчүн эмес, мындай ачык эле айтыш керек. Биз временно келгендерди кабыл албайбыз да. Жумушка келип атканда балдар, кыздарга биз сурайбыз ар дайым, кайсыл бир убакытка келип атасың, кандай максатта иштейсиң депчи. Анткени үчүн ар бир адам бияка келгенде биз жөн эле телефон сатышпайт да. Биз буларды обучать этебиз да. Обучать этебиз. Ошондой эле адам менен кандай мамиле кылышты, иман жөнүндө, бизнес жөнүндө тренингтерди алып келип өткөрөбүз бул жактачы. Ошондой эле азыр любой эле бизнес без бухгалтерии не обходится да, мындай айткандачы. Ошол эле 1С бухгалтерский учетту биз бияктан от нуля до конца үйрөтөбүз. Ошол эле сотрудниктергечи. Анан элестеңиз, бизге келип ушунун баарын үйрөткөндөн кийин 3 айдан кетип калса, биздин компания минус болот да. Ошон үчүн азыр бизде иштеп аткан балдар, кыздар дагы булардын ошондой билимин,
бизнес жагынан көтөрүп туруп, анан булар дагы көп жылга иштегени бизге өтө ыңгайлуу да. Азыркы кол астыңызда иштеп жаткан ишкерлердин акысын кандай кылып бересиздер? Айлык катары кетеби, же саатына эсептелинеби, же саткан телефонуна жараша бөлүнөбү? Бул дагы жакшы суроо. Бул негизинде ошо бизнес тренингтерде айтылчу суроолор окшойт деп койдум да. Бул мындай да, өзү ошо Билим байке мурун өзү жетектеп жүргөндө Лидер Мобайлды бизде карындаштар, элер өзүнүн эле туугандар келип иштеп жүргөн кездер, анан булардын зарплаталары аркы берки ушундай ал убакта эми арзан эле жашоо да ушундай арзан болчу да, зарплаталар арзан кескелген. Анан мындай өтө деле чоң система койгонго жечкен эмеспиз ал убактачы. Зарплата менен мынча айдан мынчайга өздөрү неме болуп иштешкен. Анан баягы коронавирус, ковидтен кийин көп месталар жабылып кетти. Кийин уже биз чоң план менен кирдик да. Бул да бизге чоң плюс деп койсок болот экен. Анткени үчүн биз ошол убакта иштебей отуруп калган кезде биз көп пландарды сүйлөшүп, көп пландарды максат койгонбуз да. Анан ошол максаттар ишке ашканда Билим байке уже жетишпей өзүнчө бөлүнүп кетти. Анан бул жоопкерчилик мага түштү да. Кийин уже жаңы балдарды, жаңы кыздарды набор кылып, анан кийинки биздин магазиндер бул ЦУМдун ичинде эмес, ЦУМдан сырткары уже чоң эле филиалдарга өтө баштадык да. Анан мындан кийин еще кымбатчылык да келе баштады го. Анан ошого жараша биз система коебуз деп, анан башында Билим байке өзү мага как мотивация катары кылып берген да, канча телефон сатсаң ошого жараша аласың депчи. Азыр деле ошондой оклад бар. Оклаттан сырткары балдар, кыздар канча телефон сатышса, канча көп сатышса, ошончолук булардын зарплаталары көбөйүп кете берет да. Эми Негизинде эле бардыгыбыз ачык эле айкын билебиз го, бул жашоо өзү сыноо жашоо да. Анан бул жашоодо бактылуу жашоо эч качан болбойт да. Бирде өйдө, бирде ылдый, бирок бактылуу күндөр болот экен да. Ошо бактылуу күндөрдү кылганга аракет кылышыбыз керек да. Бирок бүгүнкү күндө мен өзүмдү бактылуу адам деп сезе алам. Себеп дегенде мына Аллах Таала өзүнүн сүйүктүү пенделерине кошуп 5 мал намаз окуп, бир күндө 5 мал саждага чекебизди тийгизип атабыз. Бул өтө маанилүү нерсе. Исламды билип, жаратуучубузду билип, ислам менен жашаган адам эле өзүн бактылуу деп сезе алат го дейм бүгүнкү күндө. Телефон жаатында азыр элдин оюнда мына азыр мен телефон алам дегенде эле оюна ЦУМ келет, ГУМ келет, ала межем базар келет, Ош базар келет. Анан ошончо конкуренциянын астынан сап башына чыгуу канчалык деңгээлде? Ошол жерде же конкурент деген бул телефон жаатында жок болуп эсептелинеби? Жок, бул эң сонун суроо негизинде эле. Бул негизинде эле бул бизнесте гана эмес, жашоодо дагы бул адамдын эң негизгиси сапаты бул репутация экен да. Эгерде ошол эле мисалы үчүн Аманат медиа, например, ар кандай жанакындай арак ичкендерди, наркотиктерди, болбогон нерселерди, уят нерселерди чыгарып өтүргөн болсо, бул ошол каналдын репутациясы түшүп калат да. Ошондой эле адам өзү жашоодо кандай жүрсө, ошонун репутациясы бар да. Бул бизнесте эле ошондой. Көп адамдар бирин конкуренция көрүп наркотик кылат, бирок биз өзүбүздүн репутацияны гана ойлойбуз да. Например, адамга кандай мамиле кылыш керек, жылуу мамиле кылыш керек. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө ошол биз иштеп жүргөн азыркы эми бардыгы эле белгилүү болуп калды да. Азыр эмнени алып барыш керек? Именно медиа тармагын алып барыш керек да. Жакшы алып берет да, например. Кимдики брендке чыккан болсо, ошодон көбүрөөк алат. Анткени үчүн ошол эле базарда, ошол эле башка торговый центрде келсе, точкалар бар, ал жака эмелерди отуруп коет, стажерлордучу. Эми алар деген адам ар кандай сөздөрдү айтат, чтобы телефонду сатыш үчүн. А биздики уже аты чыгып калган үчүн биз уже не только сатышты эмес, биз өзүбүздүн репутацияны да ойлойбуз да. Анткени үчүн эртең адам кандай болуп калат, мындай болуп калат, ар кандай плюс минустарын баарын учитывать этебиз да. Бирок эң биринчиден биздин компанияда бул репутация турат да. Анан кол астыңыздарда иштеп жаткан адамдардын саны канча? Анан кийин ушундай жай мезгили келгенде команданы тоого алып барыш керек, көлүк алып барыш керек, саякатта туруп балким чет мамлекеттерге, Турцияга, Египетке алып барып келиш керек деген сиздердин программаңыздарда барбы? Бул боюнча негизинде мындай, биздики азыр система коюлуп калган. Анан кийин эгерде могу жайкы каникул, анан кийин ошондой эле жайкы отпуск, анан кышкы отпуск бар да. Анан мисалы үчүн биздикине окшош жайларда, жумуш берген жайларда мындай система жок, то что биздин жумушкерлер эгерде отпуск ала турган болсо, биз отпускнойлорун төлөп беребиз да буларга. 10 000 сомдон отпуск төлөбүз. Булар без проблем барып эс алып келишет да. Ошондой эле система турган, мисалы үчүн бирөө кетсе, экөө заменять этип иштей беришет да бул жактачы. Ал жагынан нормально. Анан биз баягы азыр бөлө эле торговый центрде болуп атпайбы, торговый эмелерчи, магазиндерчи. Ошол себептен биз полный жамаат менен чыкканга бизде баягы эме жок болуп атат да, шарттар жок болот экен. Анткени үчүн любой эле жакты жабып койсоң штраф. Анан 2 жолу жабылып ушундай болуп калса биз договор расторгать этип салат көбүнчө торговый центрдечи.
Ошон үчүн мындай отпустарда колдоп эме отурабыз. Анан сиздердин көп жерден мындай кайрымдуулук иш чараларында жүргөнүңүздөрдү көрүп калабыз да. Көз айжистерге жардам берип атканыңыздарды көрөбүз. Кандай гана кайрымдуулуктар болбосун, ошол видеонун аркасында кызмат кылып жүргөнүңүздү көрөбүз да. Анан негизи эми айтып кетсеңиз, бул бизнес жаатында купуяда кылган кайрымдуулугуңуздар бар, ачыкка чыгарганда кайрымдуулугуңуздар бар. Ошол жаатында кеп кылсак. Жакшы. Өзү бул бизнес тармагында болуп аткан интервью болчу, анан бул жерде дагы Билим Байкенин балким бир секретин раскрывать этип койсок болот окшойт да. Эми баягы эме да бул жашоо, бизнес, ар кандай кыйынчылыктар болот, ар кандай сыноолор болот да. Анан баягы билбейм, Билим Байкен бул жөнүндө сүйлөгөнгө көрө элекмин, бирок силерге бир секретин раскрывать этип койгон. Кандай бир иштердин, кандай бир маселе келип калганда, чечилиш келгенде Билим Байкенин бир жакшы жери бар. Мен ошону өзүмө жашоомо ошону сабак кылып калдым да. Билим Байке бул ар дайым эмне кылат? Билим Байке ар дайым бул Алла менен соодалашат да. Балким бир кыйынчылык болгондо, бир телефондорубуз жоголуп кетип, наркотик болгон учурлар болгон. Ошол моментте айтат да, Султан дейт, балким бул биздин кылып аткан ишибиз эмес, балким биз кылып аткан бир амалыбыздан кетип атат деп. Анан давай, значит, биз бир жерден садака бербей койдук, балким биз өзүбүзгө көбүрөөк алып калдык деп туруп, анан ар дайым айтат эле да, мага бул адамга бир кыйналып аткан адам бар экен, кыйналып аткан бир семья бар экен, ошого алып барып акча жеткирип кой, же болбосо продукты жеткирип кой, же бир жетимдерге алып барып бир кийим алып берип кой дейт да. Эми бул албетте бул камерага чагылган эмес нерселер да. Бул камерадан сырткары болгон нерселер, бирок мен бул азыр айтып атам, анткени үчүн балким бирөөнүн жашоосуна ушул да сабак болуп калышы мүмкүн да. Анан азыркы садакалар деле ошонун эле негизинде кетет да. Баягы садака айтат, бир баледен тосот депчи. Ошол эле Алланын ыраазычылыгы үчүн кылып, ошол эле азыр мисалы үчүн көбүнчө нерселер болот. Азыр Лидер Мобайлдын страничкасында кетип аткан нерселер, жакшы иштер болот да. Аны азыр мынакей өзүбүз алып барып калдык, ошол эле Орозо Рамазан айында. Анан бул жерде баягы Билим Байкен да жакшы бир сөз айтат эле. Айтат да, 1 литр бөтөлкөгө 1 литрден ашык суу куя албайсың дейт да. Адамдын да аң сезим ошондо өткөн, ошону бир жакшы ишти, жакшы ой менен бул адамдардын да ой сезими, максаты ушундай бир нерсеге ачылсын. Булар да бизнесмендер көрүп, балким ушундай жакшы бир ишти кылат дегенде, кээригистер комментарий жазып калат эле да. Эл көрсүн үчүн кылып каласыңар, же болбосо мындай ушундай жакшы ишти кылбай эле койбойсуңарбы көрсөтүп депчи. Кээ бир учурларда кылбай койсоң жарышат да. Ушундай чоң компания бир жардам берип койбойсуңарбы депчи. Анан адамдарга бир таң калып бүтпөйт экенсиң бул дүйнөдөчү. Ошону баягы айтып калбадыңызбы? Эми Билим Байкенин жана биздин компаниянын садака кылып көрсөтпөй кылгандары аябай эле көп да. Эми уже ушунчалык көрсөтүлбөй келгенден кийин бияктан деле ачыктап эле коеюн, бирок бул көрсөтүп кылып аткан бул чет эле да, биз айткандачы. Бунун дагы бир максаты бар, бир эле максаты бар. Башка көрүп аткан адамдарды ушундай бир жакшы иш кылууга чакырып кетебиз деген максатта да. Бул эң оор жоготуу мен оюмча ойлойм, бул ата эне го депчи. Анткени үчүн мен 2 жашымда атамды жоготком. Анан атам, апам дагы бизди багабыз деп бирде Россияда иштеп калды. Анан кийин дагы ошо бир аз андай ооруп, анан эми апам жанында көп ошо көп боло алган жокпуз да, бизди багабыз деп тиякта биякта жүрүп. Анан кийин 10 жашымда апам өтүп кетти. Ошон үчүн айтат элем, көздүн баркын көздү көрбөгөндөн көр, эме билесиң депчи, сура депчи. Ата энен баркын ата энеден жоктон сура депчи. Эң негизгиси ошо ата энеңер колуңар барда бартап сыйлап калгыла. Себеп дегенде мындай убакыт болот экен, эркек кишиде мен иштеп калайын, акча табып калайын, анан канан бутуман турганда апама же атама бир белек кылып калам депчи. Анан бир күн келет, бутуңан турасың, акчаң бар, атаңа же апаңа бир жакшы мамиле кылайын десең, атаң же апаң жок болуп калат экен да. Азыр мына ушундай бир деңгээлге жеттим, бир атам же апама жакшы мамиле кылып, бир жакшы белек кылайын дейм, бирок алар жок да. Ошон үчүн айтат элем да, бул дагы бир өтө таасирдүү бир неме болуш керек, силерге дагы сабакчы. Бир айтпайын деген темалар, бирок бул айтып койсоң бир жакшы бир жаштарга ушундай бир эме болобу дейм да. Бул өтө оор
жоготуу ушу ата эне экен да. Жана сүйлөмүңүздүн арасында уурдалган телефондор деп калдыңыз. Ошол нерсеге келсек, деги эле телефонду сиздер башка дагы телефон саткан компаниялар бар да. Аларга кандай бересиздер? Же ошо уурдалып калгандын аркасында эмнелер жатат? Деги эле ошол телефон жаатта бир банкрот болуп, минуска түшүп калган учурларды бир эскертип кетсеңиз. Биз банкрот болуп, минуска түшүп кеткен эле учурлар болгон жок менимче. Анан урдалган дегенде прям урдалган эмес, эми мындай азба биринчи интервьюм болуп мындай өзүм да бир сүрдөп атпаймынбы? Эми биз подвалда иштеп жүргөндө көбүнчөсү бул жакта телефон алып келбейт да. Кимде болсо ошолордон алып сата берет да. Анан биз жаңы баштап келип, кийин уже жакшы иш кылып башкандан кийин элдер бизден алып сата баштаганда, керексе жазбай каласың, керексе бирөө алып кетип өзү дагы келбей коет. Анан бир ушундай бир кабатыр болосуң, бул телефонду кимге берип койдум болуп экен. Эң эле арзан телефон мисалы үчүн 5000 сом болсо, например, керексе $500 телефондор болуп калат. Берип коесуң, жазбай каласың. Ал адам деле бирөөгө карыз берип койсо 5 күндөп же бир жумалап келбей жүрө берет да. Анан бир жумадан кийин келип акчасын бергенде жакшы адамдар бар. Анан эсиң туй сага берген турбайм, жазбай калган турбайм депчи. Ошондой учурлар болуп калат да. Ошол эле нерсеге келсек болот. Балким бирөө тагдырына таарынышы мүмкүн, бирок иман деген ошол экен да, биз тагдырга баш ийеткенбиз да. Мен ушул өзү эле окуя эмес, ошо тагдырыма эле шүгүр келтирем да, Аллах Таала анткени үчүн ошо ата энеси жок өскөнүмө, бирок ошондой эле Аллах Таала шүгүр келтирем. Мен өтө жакшы ынтымактуу бир туугандарым бар, ошолор колдоп, коштоп, ошолор тарбия беришкен. Ушул тагдырга мен ыраазычылык билдирем да, Аллах Таалага. Телефон жаатындагы эң кыйын учурларды айтып кетсеңиз, анткени постоянно эле ар дайым эле мындай бийик деңгээлде жүрө бербейт да. Кээде жанагындай сиз айтып аткандай ковид учурлар болду, карантин учурлар болду. Андан кийин жанагынтип экономикалык жааттан товарлардын баасы өскөн учур болду. Ошол учурдагы кыйын учурларды айтып кетсеңиз. Менимче бул эң кыйын учурлар бизде ошо бизнести жаңы баштап аткан кездер болду да. Себеп дегенде мынакей өзүңүзгө башында айтып кеткендей, биз компанияда 3 эле адам болчук го. Башында билим майки болчу, мен кызматчы болчумун. Анан бир водитель постоянно нары бери региондорго товар ташып неме болуп калчу да. Товарларды алып келип, алып барып дегендейчи. Ошондо биз көп эле профессияны ошо өзүбүз кылып калыптырык да, потому что өзүбүз дагы ал мисалы үчүн мынакей Шопокода где-то бир калп айтпасам бир 25 квадратурадай офисибиз бар болчу. Ошол офис, ошол склад болчу да. Анан жана сиздерге айтып кеткендей, бир эле точкабыз, и то бир витрина подвалда. Ага деле айына 15 000 сом төлөп эле ошол жерде иштечик да. Анан кыйын учурлардын бири ошол экен. Биз товар келгенде өзүбүз товарды тозуп, товардын баардыгын текшерип чыгып Дубайдан өзүбүз түнү менен. Анан таратчу адамдарга телефондорду таратып берип, акчаларын баарын эзептеп, уборкаларын өзүбүз кылып, ошондо мындай ойлоп көрсөк, ошол даже складыбызга деле кое турган бир диван деле болуптур да. Ошондо билем, эсимде билим майка экөөбүз очередтешип керегисте 1 саат 2 саат уктап калчык да. Жанакындай чоң коробкаларда келчү эле, ошо коробканы жалпайт туруп эле ошо жерге эле 2 сааттан уктай коюп, анан кайра таңга амалып сумга чыгып алып, жана жерде бир 10 саат 12 саат жана жерде отурбай иштейсиң да, подвалдачы. Ошол жолдор мен үчүн өтө кыйын болду. Бирок Аллага да шүгүр айтам, ушундай бир кыйынчылыктар өткөнгө азыр бир жакшы немелер бар да. Эми биз бул дүйнөдө өзүбүз менен байлыкты, мансапты алып кете албайт экенбиз да. Болгону өзүбүздүн жакшы кылган амалдарыбызды алып кете алат экенбиз. Анан мен ойлойм, ушу мен азыр бүгүнкү күндө Аллага шүгүр, бала дагы берди, кыз дагы берди. Ушул өсүп келаткан балдарыма, кыздарыма жакшы бир ыймандуу тарбия берип калсам депчи. Анткени үчүн бул деле ошол немесе экен да, биз кандай үйрөтсөк, ошонун артынан биз балдарыбыздын, кыздарыбыздын артынан же күнөө табып калабыз, же сооп табып калат экенбиз да. Ошо кыялдарымдын бири ошол эми. Келип өсүп келаткан балдарыма, кыздарыма жакшы бир ыймандуу тарбия берсем депчи. Кайрадан ушул азыр 10 жылдык практика, 10 жылдык тажрыйбанын үстүндө мындай офистерде отуруп калдыңыз, мыкты унаалар тээп калдыңыз, чет мамлекеттерди көрүп калдыңыз. Кайрадан ошентип 10 жылды артка кайтарып, ошол эле Бексултан мырзаны кайра артка түшүрүп койсо, ошол нерсеге туруштук берип, кайра улантып кеткенге мындай өзүңүздүн аң сезимиңиз даярбы? Сиз өзү бул өтө жакшы маек болот деп ойлойм да. Анткени сиз сүйлөгөн сайын мен баягы байкелердин башыман өткөн сабактарды эстеп атам да. Анткени үчүн айтам да, мынакей көрүп атат адамдар. Ошол жашоомдо калып калган ушу эң главный сөздөр экен да байкемдинчи. Ошондо да айтчу эле да. Айтчы да, Султан дейчи да, Аллах Таала бир күнү берет, бир күнү алып коет. Бирок адам бир нерсеге биз дайым болушубуз керек.
эртең кайра тачка түрткөнгө дайын болушубуз керек дечү эле да. Анткени үчүн мына Билим байке да айтып калат го, мына өзүм да кичине кезимде тачка түртүп калдым, ар кандай болуп калды депчи. Анан биздин туугандардын арасынан эле эң чоң бизнести баштаган ушу байкебиз, Билим байкебиз болгон да. Анан ар дайым айтат эле да, Султан, ар дайым бир нерсеге дайын бол, эртең кайра тачка түрткөнгө дайын болуп кал депчи. Ушуну эстеп атам, бирок өзүм баягы ичимен кайра толкунданып атам да. Анткени действительно ушул сөздөр мен ичимде калган да. Анткени үчүн ар кандай экен, Аллах Таала бир күн берет, бир күн алып коет. Биз альхамдулилла ага даяр экенбиз да. Мусулман ошонусу менен күчтүү болот экен да. Кыла турган нерселер ошо өзүмдүн балким айткан өзүм деле жаш болгону менен дагы ошо үйлөнгөнгө чейинки көп нерсе кылып калышым керек болчу экен да. Ошол эле английский окуп калсам, билимге көбүрөөк убакыт бөлсөм деген бир кыжалатым бар да. Бирок бүгүн деле азыркы күндө кеч эмес. Альхамдулилла. Бирок ошо бойдок балдарга айткым келет. Азыр бул бойдок жашоо өзүнчө, үй бүлө болгон бул өзүнчө да. Анткени үчүн азыр канча убакытты бизнеске берем, анан кичинекей бир убакыт болсо мен билимге эмес, үй бүлөгө бергенге туура келет. Анткени үчүн үй бүлөнү таштап кетиш мүмкүн эмес болуп атат да. Вот. Убактыңарды туура колдоңула деген эле бир насаат берем да. Азыр сиздин маекти көрүп, видеоңузду көрүп аткандан кийин мен дагы ушул жаатта бир иштеп көрсөмбү, ушул жаатта аркалап көрсөмбү дегендерге кандай кеңеш бересиз? Анткени эми сиздин тажрыйбаңызда, практика жүзүндө ушул телефон тармагында бир 10 жыл кылдыңыз да. Эми жаңы баштайм дегендерге кандай кеңеш бересиз? Бул вопрос менен да бизге туугандар, тааныш билиштер көп келишет да. Мынакей бизнес баштайм дедик эле, бир аз акча бар дедик эле депчи. Анан кээ бири ойлошу мүмкүн, балким кызганат депчи. Бул дин ушундай адамды тарбиялайт экен да биздичи. Аллах Таала ар бир адамга рызкысын өзүнчө жазат экен да. Анан бул иште кылам дей турган болсо биз эч качан өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүшүүдөн аянбайбыз да. Конечно, эгерде бир адам баштайм десе, тааныш билиштер болсо, келсе биз ар дайым жардам берип кол сунганга даярбыз да. Анткени үчүн ар бир адам өзүнүн рызкысы бар, бирок ошондой эле учитывать этиш керек. Бирок 10 жыл мурун мынчалык конкуренция болбочу, бирок 10 жылдан кийин бир 5 эсе өсүп кетти десек деле болот да. Бул бизнес менен иштеш бул оңой көрүнөт. Көбүнчөсү ойлойт да, баа телефон менен эле иштеп коюшум мүмкүн, мындай эле сатып коюшум, бирок телефон бул өтө мелкий нерсе да. Кээ бирлер даже тааныштар келип калганда айтат да, скидка кылып берип койду, оптом базы менен бир 350 сом, 400 сом чүрүп оптом базы менен берип атсаң таң калат да. Султан койчу, ушундай телефон сатып алып 350 сом, 400 сом кош сатып алсың депчи. Анан айтасың, действительно бир болгон базы бир 350 сом, 400 сом, потому что эмне? Конкуренция. Например, ЦУМга деле кирип келсеңиздер, бүт биринчи этаж подвал полностью телефон. Азыр мурункудай жок болчу, бирок азыркыдай вообще интернет-магазиндер ачып кеткен, кичинекей эле бутиктерди ачып алып, өзүнчө микрорайондордо деле иштеп атат, например. Ошол эле азыр через банк деле договор кылып канча иштеп атат да. Ошондуктан азыр ойлойм, эгерде иштейм дей турган болсо, талабы бар адам болсо иштеп кете берет. Но, конечно, бул бизнес оңой эмес, бул кыйын да. Потому что доход өтө мелкий да, буга өтө жармашып бекем болуш керек да бул жерде, уже эсеп счетторгочу. Эми мен ойлойм, эгерде шарият менен жашаган адам болсо, орусуна келгенде бир гана Алланын алдына чөгөлөш керек дейт. Ошол Алланын алдына барып, намаз окуп, мечитте отуруп, дуа кылганга бул эч нерсе жетпейт да. Жумуш деп жүрүп эле аркаңызды карасаңыз 30-га, 40-га, 50-ге чыгып калган учурубуз болосуз да. Анан өзүңүздү кантип өнүктүрүүгө убакыт табасыз? Балким спорт менен машыгасызбы, же китеп окуйсузбу, же аалымдардын сабактарына барып турасызбы? Өзүңүздү өнүктүрүүгө канча убакыт бөлөсүз? Бул дагы өтө жакшы суроо болду. Негизинде адам бул жерде туруп калбаш керек да. Ошон үчүн айтат го, жолго чыгуудан коркпо, ордунда туруп калуудан корк депчи. Бул да өзү жакшы нерсе, адам эч качан ордунда турбаш керек да. Тем более мусулман адам ар дайым билимдүү болуш керек экен да. Буну дагы мынакей биздин улуу байкебиз үйрөтүп келатат. Өзү негизинде мен өзүмдү кандай өнүктүрөм, ошо бизнес тренингтерге барып турам бүгүнкү күндө. Ошол эле Маргулан Сейсенбай, жана башка бизнес тренинг өткөргөндөрдүн тренингтерине барып көрүп турабыз. Андан сырткары мен өзүм спортты жакшы көрөм да. Анан сиз айткандай ушундай жылдар өтүп кетип атпайбы? Кээ бир учурлар болот, выгорание болуп калат да, действительно. Например, бир жума кечке региондо жүрдүң, элдер менен мамиле бекемдеп, наркы берки, же магазин салып жүрдүң, анан кайра ошол табып келген клиенттер менен кайра иштешүү, ушинтип баягы эс алганга убакыт жок болуп калат. Ошентип бир выгорание болуп калат да. Ошол моментте, мисалы үчүн мен үйгө барганда үй бүлөмө да айтам, бул жерде үй бүлө да өтө көп жакшы туруштук бериш керек да. Анткени үчүн
үй бүлө кечке эле башыңды ооруп наркы берке болсо бул жерден да чарчайсың да. Үй бүлөм дагы меники уже ошол жактан жакшы поддерживать этет. Ошо ыраазычылык билдирем. Үйгө барганда именно чарчаган күнү, мисалы үчүн именно өзүнчө бир бөлмөгө жатам. Анан кийин эрте менен эрте туруп, тоо жакты көздөйбү, бир ошондой бир 4-5 километрге бир эрте менен эрте таң амал туруп чуркуп, анан бир жакшы бир бассейнге барганда ошондой бир эс алам да. А так основной өзүмдү өнүктүргөндө ошо китептер менен, ошо английскийге азыр көбүнчө басым кылып атам азырчы. Адам өзү ошо билимге издениш керек экен. Ошон үчүн айт го, илим менен билим адамдын өмүрүнүн аягына чейин бул барс болуп келет депчи. Эң биринчи алган Honda Inspire болчу 2003 жылкы. Анан кийин унаага деле көп деле кызыкпайбыз. Анан Fit алдык, анан кайра эле Inspire алдык. Анан кайра Fit алдык. Fit'тен кийин Camry алганбыз. Анан кече жакында эле Lexus алдык. Алланын берген буйруктарына сүйүнүп жүрөбүз. Буйруса алдыда эми кандай пландарыңыздар бар? Ошолор тууралуу кеп кылсак, анткени буга чейин жалаң телефон тармагын сатып келатсаңыздар, акыркы жылдары арасында дагы башка бир аксессуарлар кошулуп калганын көрүп атабыз. Ноутбуктарды көрүп атабыз, компьютерларды көрүп атабыз, башка техникалар көрүп атабыз да. Алдыда бир 2 жыл дейбизби же 5 жыл дейбизби? Кандай пландардын үстүндө жүрөсүздөр? Жакшы, азыркы Лидер Мобайлдын максаты өтө чоң. Бул туруп кала турган компания эмес да. Кудай буйруса биз ошого иштеп атабыз. Анан Кудай буйруса Аллах Таала ошого акырындан бизге бир жардамдарды, белгилерди берип атат да. Кудай буйруса. Анткени үчүн биз мынакей Лидер Мобайлда брендти раскачка кылган баштап, бизге азыр көп эле сунуштар келет. Помещениялар чыгып калат, ар кандай помещениялар чыгат, бирок ошо биз именно ошо брендти кармайбыз деп, ошол эле подвальный помещенияларга кирбейбиз да, уже чоң помещениялар. Мынакей өзүңүздөр билгендей, 4 ай мурун эле биз Ошто эң чоң филиалыбызды ачканбыз да. Ал жакта мына сиз жаңы эле айтып кеткендей бир гана телефондор эмес, бытовой техникалар да. Бирок Кудай буйруса бизде максат бар. Полный ошо бытовой техникадан сырткары полный мебелдерди, адамга керектүү эмне болсо ошонун баарын сатканга аракет кылабыз депчи. Бул эми башында Лидер Мобайл болуп атылып калган, бирок ошо Лидер Мобайл чектелбей уже дальше адамга керектүү эмнеге спрос болсо ошол менен кете беребиз да, Кудай буйрусачы. Ошол сиздердин сүйлөмүңүздө филиалдар деп калдыңыз. Азыр эсептеп келгенде 4-5 филиалыңыздар бар да. Анан эми ошолорду эсептеп келгенде ар биринин арендасы өзүнчө, ал жакта иштеп аткан кызматкерлердин акысы өзүнчө, видеолорду жагандай блог кылып тартып аткандардын акысы өзүнчө. Деги эле момундай бир айда жалпысынан канча сумманын тегерегинде акчаңыздар кетет, кайра кошулат деген нерсени айтып кетсеңиз. Эми бул акча боюнча айтканда бизде эми ар бир азыр система болуп калды да. Ар бир системада ар бир адамдын өзүнүн бөлүгүнүн башчысы бар да. Ошол эле акчанын башчысында бизде бухгалтерия бар, ошолор жакшы билет да. Эми ал жагын уже карап териштирип көрүш керек, бирок бир нерсени айта алам. Бүгүнкү күндө азыр өзүңдүн брендиңди раскачка үчүн бул эң негизгиси бул медиа да. Бул сиз экөөбүз отурганда эле бул ошо медиа болуп атпайбы? Медиага биз азыркы күндө бир айда бир 400 000 сом акча кетиребиз да. Анткени үчүн ошол эле лицо компания бар, балдарга төлөп бериш керек. Ошол эле мобилограф бар, мобилограф контент мейкер бар, ошол идеянын баарын подавать этип аткан адамчы. Ошол эле SMM-щик бар, анан кайра эле таргетолог бар, анан ошо таргеттин кетирген акчасы бар, напримерчи. Ушундай нерселер болот. Анан акцияларды кылып турасың, топ элдерге неме болуш үчүн, реклама болуш үчүн да неме кыласың да. Ошон үчүн жалпы бир примерный эсебимен где-то бир 400 000 сом акча кетет да, бул медиага эле да. Азыр сиздин сүйлөмүңүздүн арасында жашооңуздун бир 81% бир өзүңүздүн агаңыз Билим мырзанын сүйлөмдөрүн, анын баскандарын, амалдарын бүт мисал келтирип атасыз да. Анан эми мисалы сиз ошо Билим Майнаевден өзүңүзгө үйрөндүңүз. Эми сиздин аркаңызда мындай шакирттериңиз барбы, окуучуларыңыз барбы? Ушундай менин жолумду да улантып кеткен бул бала бар же дагы таптап келатам деген нерсе барбы? Негизинде эле ошо бүгүнкү күндө айтышат, даже ошо эми Билим байкем мен бир тууган байкемдей эле болуп калды да. Анан кээ бирлерден даже айтат да, сүйлөгөн сөзүңөргө чейин даже окшош болуп калыптыр депчи. Ошону бекеринен айтпайт койчу, сен чөйрөң кандай болсо сен өзүң да ошондой болосуң депчи. Ошого да өтө байкемден терең ыраазычылык билдирем, анткени үчүн бир гана бизнеске эмес, ошондой эле дин менен жашаганды үйрөндү. Жана жашоодо дагы өзүнчө бир достойно жашаганды да үйрөттү да. Мындай айтканда, биздин темада айтканда мындай эркекче жашаганды үйрөттүм да. Сөзүңдү айттыңбы, сөзүңгө турушуң керек да. Кыла албайсыңбы, ал сөздү айтпашың керек дейт да, постоянночу.
Анан баягы сиз айтып кеткендей суроого келелик. Билим Байкенин качан Билим Байке бул темадан уже башка темага секиргенде мен Билим Байкенин жүгүн ошондо гана түшүнүп баштадым да. Анткени үчүн бул команданы кармаш, команданы алып кетиш бул өзүнчө кыйынчылык экен да булчу. Анткени команданын ичинде жүрө берсең баягы оңой болот экен да. Бир маселе чыгып калды, айтасың Билим Байкеге. Проблема чыгып калды, айтасың Билим Байкеге. Башка маселе чыгып калды, айтасың Билим Байкеге. Бардыгын ошол адам чечет экен да. Анан Байкем качан башка жакка секирип кеткенден кийин бул жүк мага келип калды да. Элдер уже мага келе баштады да. Султан, менин зарплатам жетпей баштады. Менин үй бүлөдө мындай болуп атат, тигиндей болуп атат. Анан баягы команданы үй бүлөдө алып баргандан кийин ар бир маселесин чечкенге аракет кылып баштайт экенсиң да. Анан соответственно, конечно, бул жерде дагы адамдын уже иштегенине карап баштайт экенсиң да. Анткени үчүн баягы сиз айткандай бул жерде биз өнүгүп өсүүгө аракет кылып атпайбызбы? Качан сенин алдыңда турган адамдар өспөсө, сен эч качан өсө албайт экенсиң да. Мындай айтканда 4 дөңгөлөктүү машина 2 дөңгөлөк иштей болбосо ал 2 дөңгөлөк тарта албайт экен да. Ошол бойдон бузук бойдон эле тура берет, ордунда тура берет да. Бул жерде деле ошондой да. Азыр мисалы үчүн да ооба жакшы ыймандуу балдар бар, Кудай буйрса жакшы өсүп келатат. Эми биз ошолордун баягы тажрыйбасы, ошолордун баягы иштеп талабы болгондуктан биз дагы өзүп уже алдыга кетип атабыз десек болот да. Мекенде иштөөнүн орду канчалык экенин ошону бир айтып кетсеңиз. Анткени бир учурларда Дубайда иштеп калдыңыздар, чет мамлекетте иштеп калдыңыздар. Ушул өзүбүздүн мекенде адал эмгек менен таап, курсагыбызды тойгузуп, үй бүлөнү багуу канчалык экен? Бул дагы сөздөр өзү азыр ар бир сөз эле балким Билим Байке сүйлөп аткандай эле болуп калат болуш керек. Эми бул деле динден алынган сөздөр, аны бизге Билим Байке үйрөткөн. Бул айтат го, иманды, мекенди сүйүү бул имандан депчи. Мекенди албетте сүйүш керек, мекенге кызмат кылыш керек. Например, биз деле ошо буга чейинки ошо мектепти, Суворовскийди, лицейди бүткөндө биз деле ошо студент болуп жүргөндө 3-4 айга Москвага кеткенбиз да. Москвадан бир аз акча чогултуп келип, анан бияктан кичине поля иштетип, анан полядан бир аз акча түшкөндү алып алып, анан Сумга келгенбиз да Билим Байкенин алдыначы. Өзүм мен Дубайда көп болбойм. Мен основной задачам бул жакта да, Бишкекте. Бирок эң негизги нерсени билем, что биз айтып калбадыкпы да, кайра артка келелик да. Бир учурда ошо Билим Байкенин ошо жаныбызда эле эме бар болчу, квартира снимайт экен. Анан Байкем экөөбүз жумуштан кийин, кереси жумуш жокто ошо жөө басып барчык да квартирагачы. Ошол убакта мен бир нерсенин эсимде калды, экөөбүз бараткан айтчу эле да Билим Байкечи. Султан дейт, Кудай буйруса Аллах Таала бизге берсе, биз ушу элибизге, жерибизге ошо тапкан нерсебизди сарптайбыз дечи экен да. Көрсө бул көрдүңөрбү? Бул деле баягы иман менен келип патриотизм кошуп атпайбы? Ошондой эле мынакей Аллах Таала кайра сынап койду, Билим Байкеге берди. Билим Байке сөзүнө кайра эле турду да. Ошол эле иманга, ошол эле элине, жерине, например, кээ бирөөлөр только эле ислам менен жүрүп алат, кээ бирлер только бизнес менен жүрүп алат да. Бул жакта баягы элиңе, жериңе деген кызмат болуп атпайбы, напримерчи. Ошол эле жоокерлерге кызмат кылып атабыз. Ошол эле баягы кыйналып аткан адамдар бар. Азыр мынакей кече жакында ошо өзүбүздүн кыргыз тилди өнүктүрүү деген инвестиция болду, например, биздин компания тараптанчы. Бунун бардыгы эле ошол байланат экен да. Ниетке жана ошондой эле иманга, анан кийин мекениң экен да. Өзүңүздү бир 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин кайсыл жаатта элестете аласыз? Анткени азыр сиз айткандай эле Билим Майнаев телефон жаатынан азыр башка агартуучулук жаатына секирди да. Сиздин секирик кандай болот эми буйруса? Эми мен 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин бир гана Аллах Таала билет, анткени үчүн биз үмүттү чоңгой албайт экенбиз да. Балким азыр экөөбүз сүйлөшүп отурабыз, балким бир сааттан кийин биз жок болуп калышыбыз мүмкүн да. Бул да өтө маанилүү нерсе экен, бирок максаттар ар дайым болот экен адамдачы. Мен деле мурун эч бир ойлонбочумун эле да, что Билим Байке когда-нибудь башка бир бизнеске кетип калып, мен ушул бизнести карап каламбы депчи. Эми азыркы максаттар кое турган болсок, биз азыр ушул эле Лидер Мобайлды өнүктүрүп, анан ар бир шаарга филиал ачам деген максат бар да, Кудай буйруса. Азыр мына Ошко ачтык, кийинки ступенька биздики кетип атат. Жалал Абадка, Караколго, Таласка, Нарынга, Бишкекте дагы бир филиал ачуу, напримерчи. Анан эми Кудай буйруса, Алла буйруса көрөбүз. Эми башка бизнести пока ойлонуштурайык, бирок ушул бизнести Кыргызстандын ичинде дагы бир номер 1ге чыгарып өнүктүрөбүз деген максаттар бар да. Анан кийин ушундай бир чоң компанияны жетектеп аткандан кийин өзүңүз кандай телефон көтөрөсүз? Үй бүлөңүздөр кандай телефон көтөрөт? Балким экраны сынган, чколдору болбой калган, эски телефон көтөргөн учурлар болуп калат да.
Эми мынакей жакшы суроо болду. Өзү негизинде мен ушу iPhone'дун акыркы моделин көтөрүп атам. Бүгүнкү күндө да, бирокчу 15 Pro Max. Бирок өзүм бул телефонда мындай экен да. Кээ бир адамдар мактаныш үчүн алат. Кээ бир адамдар өзүнүн статусун көрсөтүш үчүн алат. Кээ бир адамдар действительно ошондой иштеш үчүн алат экен да. Анан эми бул телефонду айтады кетип турган болсок, мага бир өзүм мобилограф эмесмин же бир неме эмесмин, эч кандай медиа менен кызыкпайм. Өзүм бүгүнкү күнгө чейин ушул телефонду алганга чейин 12 Pro көтөрүп жүргөм. iPhone 12 Pro'ну бир 2 жыл көтөрдүм. Анан ошо байкем баягыда карап эми өзүң чоң бир компанияны, телефон саткан компанияны жетектесең деп анан өзү белек кылган да бул телефондучу. Анан өзүбүз ушуну көтөрүп калдык. Атак мындай өзүбүз деле көп мындай аябай деле мындай кызыкпайбыз деле да, мындай телефон көтөргөндөн кийин эми саткандан кийин анчалык деле прям неметпейбиз да. Байкебиз белек кылгандан кийин гана көтөрүп калдык. Атак буга чейин 12 Pro телефон болчу. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бул жашоодо эң жакшы белек бул адамдарга адам убактысын бөлүү дейт. Сиз да Кудай буйруса бир жумушуңуздар ийгиликтүү болуп, жакынкы жылдары, жакынкы айлары ушундай сиздердин Leisure Mobile тарабынан бир кайрымдуулук иштер жасалыптыр, мечит салыныптыр, көчө салыныптыр, жолдор оңолуптур деген деңгээлге жетип, ошол нерсеңиздерди биз чагылдырып калалы. Анда эмесе эркин микрофон берели сизге. Балким ушул жаатта эмгектенип жүргөн бизнес жаатын аркалайм дегендерге бир кеңешиңизди айтып кетсеңиз. Кеңеш айтып кете турган болсок кандай? Өзүмө окшош жаштарга балким айтып кетет элем. Негизинде бул дүйнөдө эле ар бир нерсе, ар бир иш, ар бир амал бир ниетке байланышат экен. Башында жана интервьюнун ортосунда айтып кетпедикпи? Бир учурда Билим байке менен жалгыз кетип баратканда ушинтип ниеттерин айтып калчу. Ошол ниетке жараша Аллах Таала берет экен да. Эгерде биз ар бирибиз ниетибизди туура коюп, туура багытка ниетибизди сала турган болсок, Аллах Таала сөзсүз берет дейт да. Ошондой эле. Экинчиден кандай бир кыйынчылыктар болот экен, биз ага сынбашыбыз керек экен да. Ошондой эле биз жашообузда көптөгөн катачылык кетирдик, бирок ошо каталарга сынбаш керек экен да. Себеп дегенде ошо катаны үстүнөн иштеп өткөндөн кийин ушул бизге чоң опыт болот экен да. Анткени ошо катадан сынып кала турган болсоң, сен дальше өтө албайт кезиң дейт да. Ошо анан негизгиси ошо тема жанагындай конкуренция болот, нарко эрки дейт. Эч качан коркпош керек экен. Конкуренция болот, жана нарко эрк же бир конкуренциянын себебинен биз бири-бирибизге душман болуп калбашыбыз керек экен да. Ошо исламдын негизинде жашай турган болсо, адам жеңил жашайт да. Ошол эле исламда айтып атпайбы, ар бир адамдын өзүнүн рызкысы бар дейт да. Өзүнүн рызкысын ич бүтмөйүнчө Аллах Таала анын жанын албайт да. Ушул 10 жылдын тегерегинде бизнес жаатында жүрүп калганыңыздан кийин эми эл алдында болуп калдыңыз, эл араладыңыз, көчөдө жүрдүңүз. Деги эле ушул жаатты аркалаганда канча дос күттүңүз, канча досту өзүңүздүн жашоодон чийдиңиз деген суроо бар. Дос деген өтө маанилүү биздин жашоодо. Ошо бекеринен да жана сөз бар го. Чыныгы дос күйдүрүп айтат, калп дос бул сүйдүрүп айтат депчи. Мен ошо чыныгы досторумду ошо Сороскийде 3 жыл окудук. Ошол жерде чого жатып, чого бир казандан тамак ичип дегендей, ошол жерден тапкам. Анткени үчүн бүгүнкү күнгө чейин деле кайсы бир учур болгондо ошол досум мага байке боло калат. Кандай бир учурлар болгондо мен ага байке боло калам да. Мындай айтканда бири-бирибиздин минустарыбызды ачык эле бетибизге айтып, мындай бири-бирибизди туура жолго айтып турабыз да. Даже деле ушу интервью чыккандан кийин деле достор айтат: "Могу жерин кичине бир аз мынтип коесуң, мынтип койсоң жакшыраак болмок" депчи. Ошо дос тандаганда да этият болушубуз керек экен. Себеп дегенде кээ бир достор бар, мындай бетиңен күлүп, артыңан бир найза сайып коет да. Кээ бир достор бар, чыныгы сени коргоп жүрөт экен да. Өзүң жок болсоң да сенин атыңды ошо коргоп турат экен да. Ошон үчүн дос тандаганда бир айтат го, бул дүйнөдө сенин эки эле досуң бар. Биринчи бул Аллах, экинчи ким сени Аллах жөнүндө эстетсе дейт да. Ошондуктан айтат элем, ошо динде жүргөн досторду тандасаңар, бул ошол силер чыныгы досторуңар болот да. Чоң рахмат. Бактияр. Сау болду.